Саламатсыздар урматтуу мугалимдер. Бүгүн биз республикалык деңгээлдеги китеп окуу конкурсуна жыйынтыктап алдык. Мына китеп окуу конкурсу бул креативдүү мектептер аталышындагы китеп окуу конкурсуну февраль айында жарыялаганбыз. Азыр сиздерге ушул онлайн конкурска канча мугалим катышты, канча алды, сиздерге ушул видео аркылуу көрсөтүп кетем. Жооптор кантип эсептелди. Негизи конкурс тууралуу маалыматтар бул жакта бар. Биринчи орунга 10 000 сом, экинчи орунга 8 000 сом, 6 000 сом, 4 000 сом жана башка сыйлыктар бар. Бул конкурс тууралуу маалымат бир аз айтып өтсөм, бул конкурс Санарип академиясы жана Кереге фонду менен биргеликте өткөрүп жатабыз. Бул китеп өзү көлөмдүү китеп, бирок билим берүүгө өтө пайдасы тийген пайдалуу китептерден бири. Эми негизи мына бул жакта азыр саат 22:06 өттү. Биз эми бул жерден жоопту кабыл алууну бул жактан токтотобуз. Мына 549 адам, уже 552 адам болду. Эмне үчүн мен 5-6 мүнөт убакыт берип атам? Кээде интернет начар айылдарыбыз бар, ошого интернет алыстан, интернет начар жерлерде жоопторду жөнөткөндө ошол бир аз алардын убактысына карап мүмкүнчүлүк бердик. Мына анда бул жерден 54 болду, бирөөсү тапшырып үлгүрдү. Негизи конкурсубузга 1000ден ашык адам каттоодон өтүп, китепти окуп, көңүл коюп, биздин китепти окуп, креативдүү мектептер китебин окуп, конкурска катышкандардын саны азыр 554 адам биздин онлайн тестке катышып жоопторду берди. Анда бул жерден конкурсту токтотобуз. Мына саатыбыздан уже 10дон 7 мүнөт өттү. Анда бул жактан конкурсту кабыл алууну токтотобуз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде кызыл болуп калды, уже алардын жооптору кабыл алынбайт. Отправитти басса дагы бул жактан жооптору бизге келбейт. Онлайн тесттин эң бул технологиянын жардамы менен мына өзүңүздөр көргөндөй 557 адам катышкан онлайн китеп окуу конкурсуну ийгиликтүү интернет бар жерден жакшылап өткөрүп алдык. Эми упайлар кандай эсептелди? Мына өзүңүздөр көргөндөй, мына жакындатып сиздерге көрсөтөйүн. Бул жерде жалпы 30 суроо, ар бир суроого онлайн тест система 2 упайдан берет. 2 упайдан бергенде 30 суроонун жалпы упайы 60 упай болот. Мына бул жерде көргөнүңүздөрдөй бизге жооптор келип түштү. Эң көп 60 суроого, мындайча айтканда, бардык суроолорго туура жооп бергендердин саны 42 катышуучу болду. 42 катышуучу суроолордун бардыгына туура жооп беришкен. Эми балким суроолор жеңил болгон болушу мүмкүн, бирок 500 адам ичинен албетте китепти жакшы окуп чыгып, аракет кылгандар дагы бар. Ошол себептен бул жакта бардыгы конкурс чындыгында адилеттүү болду. Себеби бул катышуучуларды биз да тааныбайбыз. Андан тышкары ал катышуучулардын телефонунда канча упай алганы бардыгы бар. Туура жооп бергендери дагы канча упай алганы дагы бардыгы өзүнүн телефонунда жооп бергенден кийин көрүнөт. Мына бул жакта вопростор. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жерде 60 адам, 42 адам бардык суроого туура жооп берген. Бул жерде болсо 19 адам 58 упай алышкан. Мындайча айтканда 19 адам бир эле суроого туура эмес жооп берген. Ана ошентип бул жакка келет 4 адам 52 упай алышкан. Бул жерде эң көп 36 адам
18 упай алышкан. Андан төмөндө 18 упай бул дегени 30 суроонун 9-уна гана туура жооп беришкен. Мына бул жакта 0-дөн 60-ка чейинки упайлар өзүңүздөр көргөндөй. Андан кийин бул жерде бул жакта эң көп туура эмес жооп берген суроо. Мисалы, бул суроого 225 адам, мындайча айтканда, туура эмес жооп берген. Өзүңүздөр көргөндөй туура жоопту 225 адам туура жооп берген. Си Цзиньпин деп бул жакта туура жооптун көрсөткүчү. А вариантында белгилегендер көп экен, 127 адам А вариантын белгилеген. Б вариантындагы негизи В варианты туура болчу. Андан тышкары бул жерде туура вариантты дагы көп беришкен. Г варианты туура болчу, аны болсо 244 адам. Ушинтип бул система бизге бардык суроолорду көрсөтөт. Мына өзүңүздөр көргөндөй туура эмес варианттарды дагы көпчүлүгү беришкен. Бул жакта Шанхай деп, Сингапур деп, негизи Түштүк Корея экен. Мына бардык суроолорго диаграмма менен кайсылар көбүрөөк туура жооптор басымдуулук кылат. Мына өзүңүздөр көргөндөй туура жооптор басымдуулук кылат. 58% уже бул суроого туура жооп беришкен. Бул суроодо мисалы техникалык сызыктар же электр схемасына окшош деп автор эмнени сынга алган деген жерге уже туура эмес жооптор туура жооп бергендердин ичинен ашып өтүшкөн. Мындайча айтканда көпчүлүгү 214 адам туура эмес жооп берген. Бул суроого туура жооп бергендердин саны болсо 179 адам. Ушинтип ар бир суроону биз карап чыгабыз. Жана ар бир катышуучунун белгилегендери бул жака көрүнөт. Бул китепти мен ойлойм бир эле конкурс үчүн эмес, өзүңүздөрдүн билимиңиздерди көтөрүш үчүн, пайдалуу маалымат алыш үчүн окуду деп эсептеймин. Биздин конкурска ийгиликтүү катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз болсо туура жооп берген, бул жакта 60 жалпы бардык суроого туура жооп бергендер саны 42. Ошол 42 адамга биз 42 адамга, андан тышкары бул жерде өтө көп бир эле суроодон адашкан 58 упай алгандар бар, 56 упай алгандарга биз атайын башка суроолор менен ушундай онлайн тест аркылуу ушул китептен конкурс өткөрөбүз жана жеңүүчүнү аныктайбыз. Биздин конкурска катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен мен Асылбек Мадалиев болдум. Санарип академиясынан биздин конкурска жана биздин долбоорлорго мындан кийин дагы катышып туруңуз. Биздин Facebook'тагы баракчабызга, YouTube'дагы каналыбызга жана Telegram'дагы каналдарга катталып, ушундай конкурстар тууралуу маалыматтарды алып, биз менен бирге болуңуз. Чоң рахмат сиздерге. Барыңыздарга ийгилик каалайм.